Алты бақан селкинчек, алам кезіп термелет. Гүлчородай жігіттер күнге чейін серпілет. Ай чүрөктөй селкілер, айға чейін серпілет. Доуштуулар таймашап, иргелет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15-тен тарта биз менен 16-22 минутта кутмадуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыр Арап угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору элдик таланттардын тандоо турунун 19-айлампасы Кудай буйрса бүгүн башталганы турат. Жалпы угармандарды жана көрөрмандарды бирге болууга чакырамын. 57-77-98 сандарынан байланышка чыгыңыз. 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары бүгүнкү келген эки талантка байланышка чыгып бул күнүн эсебинен добуш бере албай жаткандар болсо, анда Instagram баракчабыздан эки таланттын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн добуштарыңыздарды жазып калтырсаңыздар болот. Себеби абдан көп угармандар болуп атат. Биз аны байкап жатабыз, сезип жатабыз. Анан телефон албай калган учурда мен сиздерден кечирим сураймын. Себеби угармандардын көптүгүнөн айрым чалуулар кабыл алынбай калат. Ал үчүн сиз Instagram баракчасына катталышыңыз керек. Санжыра радиосу деп издеңиз. Катталган гана угармандар добуш бере алат. Эгер катталбай жөн эле добуш берсеңиз, ал добуш эсепке кирбейт. Ардактуу угармандар, быйылкы жылдын эсебинен элдик таланттарга кастинг жарыялаган болчубуз. Анын негизинде мыкты таланттар катышып, Калыстар тобунун тандоосу менен тандап берген таланттарды сиздердин назарыңыздарга күн сайын сунуудабыз. Бүгүн биз ошол 19-жупту студиябызга чакырып отурган чагыбыз. Бүгүн да абдан мыкты таланттар, жаш таланттар учурда кыргыз элин келечекте сонун бир салым кошуп мыкты ийгиликтерди жаратабыз деп изги тилек менен билим алып жаткан таланттуулар менен сиздерди тааныштырам. Оң жагымда отурган таланттуу жигит Жанарбек Жетиген уулу, таланттуу жигитибиз Жанарбек уулу Жетиген, тескерисинче айтып койдум го. Бир нече жолу буга чейин да селкинчек долбооруна катышып келген, талантын көрсөтүп келген, элдик таланттарда финалга чейин келип сиздердин колдооңуздарга арзыган. Балким быйылкы жылдын эсебинен Жанарбек деген эмне деп атам? Тура эле айтып атам, Жетиген буйрса балки быйылкы жылдын эсебинен жеңүүчү болуп, атайын сыйлыкка ээ болуп калышы дагы мүмкүн. Ал үчүн сиздин колдооңуз керек. Кош келипсиз, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Маанайлар жакшыбы? Абдан сон. Да ушул жигиттин маңдайында Санжыра радиосунда алгачкы ирет селкинчек долбоорунда быйыл Кудай буйрса ошол конкурска катышып жатат. Учурда билим алып жатат. Таланттуу кыз, супсулуу болгон биздин Бермет Кубанычбек кызы студиябызда конокто. Кол чабуулар болсун. Бермет алгачкы ирет конокто отурат. Да бир жолу эсиңизге салайын. Быйылкы жылдын эсебинен балким Берметтин дагы таланты ташкындап сиздерге бир өнөрү жагып кала турган болсо колдоолор керек. Албетте кийинки турларга өткөрүп жакшы бир ийгилик жаратуу сиздин колуңузда. Андыктан колдоп бериңиздер. Кош келипсиз Бермет. Биз сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиз жакшы келдиңизби? Рахмат, жакшы келип алдык. Өзүңүз жөнүндө тааныштырыңыз. Кайда билим аласыз? Кантип катышып калдыңыз? Кызыгасызбы? Санжыра радиосунун селкинчек долбоорун канча убакыттан бери көрүп жүрөсүз? Санжыра радиосунун селкинчек эфирин дайыма эле көрүп турам. Азыркы учурда 2-курста Бибисара Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде 2-курста окуйм. Статым Элзара Өскөнбаева эженин шакиртимин. Эң сонун. Нечинчи курста окуйм дедиңиз? 2-нчи курста. Азаматсыз. Жетиген, сиз кандайсыз? Сизде акыбалдар кандай? Учурда эмне кылып атасыз? Кайда билим алып атасыз? Же болбосо иштеп атасыз дегендей? Бизде Кудайга шүгүр, баары жакшы. Учурда окуп да жатам, иштеп дагы жатам. Учурда улуттук консерваторияда 2-курста окуйм. Ошол азыр окуу жана жумуш менен эле элекмин. Азаматсыз. Быйыл жеңүүчү болуп концертке, филармонияда отуручу жыл жыйынтыгычы концертке катышып, ошол жактан сыйлык алайын деген максат, үмүттөр барбы? Кудай буйрса. Же жөн эле кыял? Кудай буйрса, ал элибиздин колдоосу менен эң негизги максат бул жерде элибиздин көңүлүн алуу, элибизге талантыбызды тартуулоо да. Ой, азаматсыз. Эң сонун, мына ушундай ардактуу угармандар катарыбызга кошулуп 57-77-98 сандарынан балдыда байланышыңыздар. Азыр эки таланттын талантына күбө болгондон соң ар бир айламбада 3 угарман жана 1 угарман бир эле жолу бир тарапка добуш бериши керек. Программабызды баштадык. Анда кимиңиздер биринчи күйлөнтөсүздөр? Кандай кылалы Жетиген? Жетиген байке баштап берсин. Мурда кийин келип жүргөн жигит катары, сизге жол көрсөтүп биздин Бермет сулууну селкинчекке олтургузуп күйлөнтөт экенсиз биринчи сиз. Ошентпесем болбой калды го. Ото келген сайын
Кыздарды урматтайбыз деп атып эле кыздарга берип койчу элек жигиттер. Биринчи келгиле анда. Айганыш деген жакшы чыгарманы баштап берейин да кеттик. Ayıldaşım sulu ayganış, ay yıldızday göktü çaynağış. Başka yılga ıra gör alımay, barımızdın gitti aylabız. Sulu ayganış, necaş yürügüm sana baylanış. Adat boldu gündü geçindi, ayganıştın üyün aylanış. Oldum sana kaydan baylanır. Taşırgıtsam takırı toğotpoy, gireşenger jakın jolotpoy. Apang çıgat senin orduna, çoң tayagın karmap koluna. Sulu ayganış, necaş yürügüm sana baylanış. Adat boldu günde geçindi, ayganıştın üyün aylanır. Oldum sana kaydan baylanır. Basamın debüyün aylanıp, baykenge da kaldın karmalıp. Agarotko suğa gelgende, aldap koydum anı caygarıp. Sulu ayganış, necaş yürügüm sana baylanış. Adat boldu günde geçindi, ayganıştın üyün aylanış. Oldum sana kaydan baylanır. Sulu ayganış. Баракелде, кол чабуулар сизге, азаматсыз. Мына ушундай сонун чыгармам биздин таланттуу жигит Жанарбек уулу жетиген айганыш деп сизди эркелеттиби бербет же атыңызды унутуп калдым айтор билбейм. Башталганда ушинтип башталды. Сиз кандай чыгарма менен улантасыз? Жигиттин жакшырына кандай жооп айтасыз? Мен жылкы жындыры деген жакшы чыгарма кабыл. Бале. Tarbi kaydasın gel çok süygönüm. Eriktim жылқы kaytarbi kaydasın gel çok süygönüm. Жылқыттай çöktün türlörün, men jıttayım jıpar güldürün. Sanadan takır çıkpaysın, sağındım gel çok süygönüm. Sanadan takır çıkpaysın, sağındım gel çok süygönüm. Men жылқычы sen çaban, kıykırıp doğuşun salam. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндө гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндө гүл заман. Баракелде, кол чабуулар сизге. Мына ушундай ардактуу армандар, биздин таланттуу Бермет Кубанычбек кызынын аткарбосунда
Жылкычынын ыры деп аталган жакшы ыр десте программабызды улап берди. Эми биз болсо келген алгачкы меймандарды катарга кошуп, добуштарын каттап алалы. Бизде болсо мейманыбыз бар. Эң сонун өзүңүз кандайсыз? Казымбек мырза, кош келдиңиз. Бермет сууга беребиз. Сизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, добушуңузду Бермет сулууга каттап койдум. Үнүңүздү өктөм чыгарыңыз, байлашка чыгып атканда үн алгысынаган үнү азайтып алсаңыз дагы бизге жакшы болот. Себеби жаңырып тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Саламатсызбы? Алмагүл кандай? Кош келдиңиз, жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Ошо жаздын 2-нчи күнүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Рахмат. Мен Бишкектен чалып атам, Айтбежеңмин. Бүгүн дагы жакшы жаш таланттар келиптир. Экөөсүнө тең ийгилик каалайм. Талантыңар ташкындай берсин. Кудай буйрса, маданиятка кызмат кылган Кыргыздын чыгаан уул кыздарынан болгойгула каалайм. Алмагүл, өзүңө да ишиңе ийгилик, тунук үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мен добушумду кызыма берип коеюн. Бар болуңуз. Чоң рахмат, добушуңузду Бермет сулууга каттап койдум. 57-77-98 ушул сандар терген кийинки мейманыбызды кабыл алалы. Эсиңиздерге улуттук телефондон байланышсаңыз 0312 бул шаарыбыздын коду. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл алтыным, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Мен Кызаскеден улуу Кенжежең. Кенжежең, келиңиз. Алмагүл алтыным, сага Ак Бермет сиңдин келаткан майрамың менен куттуктап атат. Рахмат. Ак Бермет сиңдин. Анан кызым, балам, жакшырды айтып келсиңер, баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Сиңди кызым, келаткан майрамың кут болсун алтыным. Алмагүл экөөңөргө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм алтындарым. Бактылуу, добушумду мен кызым берип коеюн. Жакшырды айтып кел. Бар болуңуз. Чоң рахмат, каттап алдык добушуңузду. Алгачкы упайларды даректерине узаттык. Эми ырдоо кезең кайрадан жетиген келиңиз. Кайсыл чыгармаңыз менен, кайсы ыр менен, кайсы оонуңуз менен? Азыркы чыгып келе жаткан жаш оончу агабыз Насип мырзанын Бакырайымбы деген чыгармасын. Баракелде. Антпеңиздейсиз жашырайынбы, акыйкат сөздөн катынайынбы, күн санап ичтен сезимим оттой, күчөсө кантем басылайынбы, сызылбай иштен батынайынбы, сырымдың айтып ачылайынбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм бакырайынбы, кыйналып жүрөм бакырайынбы. Арманда күйүп кош отурайынбы, акыйкат сөздөн коштоштурайынбы, баркыңа жетип жебир сүй албай, башкан өзүңө окшоштурайынбы, сызылбай ичтен батынайынбы, сырымдың айтып ачылайынбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм бакырайынбы, кыйналып жүрөм бакырайынбы. Антпеңиздейсиз жашырайынбы, акыйкат сөздөн катылайынбы, күн санап иштен сезимим оттой, күчөсө кантем басылайынбы,
basılayındı. Sızılbay içten batınayındı, sırımdın aytıp açılayındı. Sen durmuş kurup getkendin beri, kıynalıp çürümi bakırayındı. Kıynalıp çürüm bakırayındı. Sızılbay içten batınayındı, sırımdın aytıp açılayındı. Sen durmuş kurup getkendin beri, kıynalıp çürümi bakırayındı. Kıynalıp çürüm bakırayındı. Oy kıynalıp çürüm bakırayındı. Ey баракелде азаматсыз кол чабуулар сизге. Жанарбек уулу жетиген сонун чыгармасы менен бакырайынбы дейт. Жигит абдан бакыргысы келсе да уруксат сурайт экен. Бакырсам болобу, бакыра берейинби, кыйналып кеттим деп ыргап атат. Азаматсыз азыр кезекти угармандарга берели. Мейман бар. Саламатсызбы? Кандайсың? Эң сонун өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Хош Мен келдиңиз. Кантежеңмен Бишкектен чалып атам. Мен думушум балама. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Каттап койдук добушуңузду келтириңиз жетиген мырзага сиздин упайыңызды каттап алдык. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Мен атын Жакшугул. Менин добушум балага. Кайдан чалдыңыз? Бишкектен чалып жатам. Ай баракелде. Рахмат. Добушуңузду каттадым. Кайдан, каяктан, канча убакыттан бери көрүп атасыз, угуп атасыз? Толук маалымат айтып турсаңыз жакшы болмок. Мейман бар. Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Мен Алмагүл. Рахмат, бирге болсун. Кандайсыз? Жакшысыңбы? Эң сонун. Бүгүндө жакшы таланттар келиптир. Бул жетиген балам дагы келген турбайбы? Ооба. Жакшы таланттарына таазим, экөөнүн тең таланттары ташкындай берсин. Чынара эжекеме? Стерине ийгилик. Мен добушумду болсо жетиген балама берем. Мен Кара Балта шаарынын Алтын айылынын тургунумун. Алтын айылынан баарыңарга салам. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Аман болгула, бар болгула. Рахмат айтабыз, сизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келтириңиз добушуңузду жетигенге узатып койдум. Сиз дагы бар болуңуз, тилектериңиз орундалсын. Биздин туруктуу көрөрманыбыз, сүйөрманыбыз Чынар эжекеге дагы бардык жакшылыктарды каалайбыз. Улан тааланда бакырайымбы деген жакшы суроолуу ырга кандай жооп атасыз? Кызыл гүл деген жакшы армандык мен. Эй, вали. Sen kızıl gülü jaynagan, jemen bubu baktele sayragan. Men parvana sen panar, jarıgın iğana deysen oy. Jaylanama, jaylanama, jaylanam. Açılgan gülgö jetembi, aşıktığım bekirbi. Açılgan gülgöle jet albay, armandaligan ötügey. Getembi da, getembi da, getembi. Açılgan gülgöle jet albay, armandaligan ötügey. Getembi da, getembi da, getembi. Kılçayıp bulbulu konuğa, je kızıgan kızıl gülüңө. Burulup kulak sala jür, bulbuludun iğana mukanı. Ününe da, ününe da, ününe. Burulup kulak sala jür, bulbuludun iğana mukanı. Ününe da, ününe da, ününe.
чабуулар сизге, азаматсыз. Кызыл гүл деп аталган ыр Бермет Кубанычбек кызынын аткаруусунда ардактуу угармандар, элдик таланттар тандоо турдун 19-чу айлампасы. Биз Кудай буйрса Санжыра радиосунун селкинчек долбоору 2023 жылдын эсебинен Кудай буйрса элдик таланттарга арнап жылдын аягына чейин жалаң элдик таланттардын талантын сиздерге сунабыз. Элдик таланттар тандоо турунан өткөн соң жалпы 80 жупту тандап ала турган болсок, анын 40 жугу кийинки турга өтөт. 40тын ичинен 20 жупту жарым финалга тандайбыз. 20нын ичинен 10 жуп финалга аттанат. 10дун ичинен эң көп упай топтоп жана эң мыкты өзүн көрсөткөн 5 гана жуп суперфиналга жолдомо алат. Суперфиналга катышкан 5 жуптун ичинен 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн атайын жыйынтык чыгарабыз дагы. Санжыра радиосунун жыл жыйынтыктоочу концертинде жылдын аягында Улуттук филармонияда боло туручу чоң концертибизде биз атайын жеңүүчүлөргө сыйлыгыбызды тапшырабыз. Буга чейин дагы Санжыра радиосу селкинчек долбоору элдик таланттардын арасында мыктыларды тандап келген. Быйыл 3-чү жылы ошол эл арасындагы таланттарды сиздерге тааныштыруудабыз. 77-98 селкинчек долбоору боюнча айта турган болсок, долбоор 8 жылдан бери кыргыз элинде кызмат кылып келет. 8 жылдын ичинде көптөгөн таланттарга биз ошол маданиятыбызга эмгекке сиңирип жүргөн мыкты профессионал ырчылар арасында көптөгөн жеңүүчүлөрдү аныктаган болчубуз. Биздин эфирди YouTube каналыбыздан түз эфирде көргөнгө дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз, доктор байкем, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эң сонун келиңиз. Рахмат. Карындашымды Исмат майрамына келип калды. Куттуктап добуш бересиз. Ден соолук, жарбаш министерди калай. Карындашыма добуш берем. Бар болуңуз. Алмагы сагада ден соолук. Чоң рахмат. Мен бишкекте көрүп атам. Жакшы жаап. Бар болуңуз. Рахмат айтабыз сизге, көргөнүңүз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. Бермет Саламатсызбы? Жакшысыңарбы Алмагүл? Жакшыбыз, кутмандуу кечиңиз менен. Селкинчек гүлдөп аткан маал экен. Мен жигитке берем. Бошто Эрмек. Эрмек мырза, жетигенди колдойсуз, Ой, жигитке. Азаматсыз. Бар болуңуз, жигиттин аты жетиген, добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз Эрмек мырза, Ош чергесиндеги жалпы көрөрман-угармандарга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки келген мейманыбыз бар, кабыл алып төргө өткөзсөк. Саламатсызбы? Саламат. Кош келдиңиз. Алмагүл кандай, жакшыбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы, кандайсыз? Жакшы. Мен добуш берейин дедим эле. Жакшы болот. Дагы атыңыз ким, кайдан байланыштыңыз? Эсен келди, Бороке Бишкекте турам, Ак Ордодо. Жакшы. Бул жетиген балама берип коюнчу добуш деп алып калдым. Азаматсыз. Күн сайын көрөсүзбү бизди? Такайла көрөм, анан алып атып бүгүн алып калдым немедир. Кубанычтабыз. Келип туруңуз мындан кийин. Макул, рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым көргөнүңүз үчүн рахмат айтабыз. Добушуңузду жетигенге узатып, ырдоо кезегин кайрадан сизге узатабыз. Бермет сулардабады, сен мен кызыл гүл жайнагана, сен болсо булбулсуң бакта сайраган деп. Караңыз, кандай гана салыштыруу. Өзүң гүлгө теңеп, сизди булбулга теңеп атат. Караңыз сизи. Анда булбул кайра бир кызга деп чармардасынан да жол болду. Алибаев атабыздын, Эй, базарыңыз. Jaz gününde camdır tökse yerimdegen, jaldırağı jeli жүрсө дирилдеген. Таңғаларлық табышмақ тучан экенсин, тайыздығың сыртыңдан еш билгизбеген. Таңғаларлық табышмақ тучан экенсин, тайыздығың сыртыңдан еш
шам сыяктуу бир жаны өчүп турат агылбаган шарпылда бир нук менен арыктагы суу белең сен аргим бурган агылбаган шарпылда бир нук менен арыктагы суу белең сен аргим бурган ишенип мени балытамган сөздөрүңө ирмем жаш тамган көздөрүңө ичим жылып ийип имерилсем ийип кеттим башкага сени көз көрүнүп ичим жылып имерилсем ийип кеттим башкага сени көз көрүнүп ийип кеттим башкага сени көз көрүнүп Эй, баракелди, кол чабуулар сизге азаматсыз жетиген сонун керемет чыгарма берилүү менен көздү жумуп алып ушундай бир жүрөк менен аткарып берди дейсиз. Эми мындай жүрөк менен аткарылган чыгармадан кийин угармандардын жүрөк менен берген добуштарына кезек берели. Байланышка чыгыңыз, добушуңузду uzatыңыз. Жетигенди тандайсызбы же берметти же тандайсызбы? Өзгөчөлүгү эмнеде экен? Кандай баалап жатасыз? Пикириңиз маанаймен бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Отман кечиңиз менен кандайсыз? Бирге болсун. Алмакгүл кандай, ден соолуктар кандай? Жакшыбыз, кандайсыз? Айдай апам, Жок, мен кичигенинен чалып атам, атым Гүлмира. Гүлмира апа, кечиресиз. Келиңиз. Эки жакшы ырчыларды угуп атам, радиодон. Жакшы ырдашат экен, добушум жигитке берип атам. Жигитке берип атабыз, Макулбуз, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, добушуңузду жигиттин гүлүнө узатып койдум. Ыраазычылык билдиремин. Аты жөнүңүздү айтып, кайдан байланышканыңызды кабарлап туруңуз. Мейман бар, саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Эң сонун. Угулбай атасы үнүңүз. Жакшы жашап өркүндөп өсөсүн. Сага тунук этир. Чоң рахмат. Добушумду балама берип коеюн, балам жакшы айтат экен. Бар болуңуз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду жигиттин гүлүнө узатып койдум. Дагы бир мейманды кабыл алам. Шарт боюнча ар бир лампада 3төн угарман байланышка чыгышы керек. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Келиңиз. Кандай? Баары жакшы, өзүңүз кандайсыз? Отман кечиңиз менен. Келаткан. Экинчи март менен майрамы менен куттуктайм. Мен Кыргызстандан чыгып жатам, атым орунду. Чоң рахмат. Чочуп кеттим өзүм. Баардыгыңарга сага тунук эсмерсе да болойн. Аман бол, бар бол. Чоң рахмат. Тинчилик аманчылыкта жүргөн. Дайым көңүлүбүздү ачып ушинтип неме отурабыз. Бүгүн эфирге аябай жакшы жаш кыздар өлтүргөн кыз менен бала келипсе да болойн. Мен көрө албайм, мен неме радиодон угабыз. Аман болсун, бар болсун. Келечектери аны алды да, дайым ушу жакшылыктарды каалайм, көпкө ийгиликтерди. Анан добушумду балама берип коеюн дедим кызы. Бар болгула, аман болгула. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Орунду эжекебиз биздин канча жылдан берки туруктуу көрөрман угарманыбыз, ыраазычылык айтабыз, добушуңузду жетигенге узатып койдум. Уланта аланда ийип кеттиң башкага көз көрүнө дейт. Опе, ушундай дагы берметтин өнөрү бар бекен деп таң калып атам. Бул жөн эле чыгарма деп кабыл алалы. Келиңиз, бир кызга деген жакшырдан кийин кандай жооп болот? Сагыныч деген чыгарманы мен болсом аккан булагы, булактан улар суу ичсе.
жамгыр төккөндө жаз айы сулуу көктөмдө элжиреп кетти жүрөгүм алгачкы эле жолу көргөндө эң алгач жолу көргөндө мен болсом анын балыгы кайыкка балык жанашса болбостур янын айыбы болбостур янын айыбы кайыкка балык жанашса болбостур анын айыбы болбостур янын айыбы. Баракелди, кол чабалар сизге. Сагыныч ыры деп аталган жакшы чыгарманы биз Бермет Кубанычбек кызынын аткаруусунда жаңырттык. Ардактуу замандаштар, сагынган жакшы эгер сагындарың болсо дейт го кыргыздай. Ар дайым ушул сезимдер сиздин жүрөгүңүздө жашап турган болсоңуз, анда бактылуу экенсиз. Себеби бул сезим бардык эле адамдардын жүрөгүнө, көңүлүнө келип коно бербейт экен. Андыктан ошон үчүн ушундай сонун керемет ырлар жаралышына да себепкер болот да, туурабы жетиген. Сагынганда кандай гана сөздөр чыгып анан сонун обондор жаралып атпайбы? Мейманыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Энтесизби? Ооба, атабыз, сиз кандайсыз? Жакшы, Кудай ишиңерге ийгилик, 2 жашка окуусуна ийгилик болсун, ден соолукта болгула, келаткан майрамыңар менен. Эме, мен кыска добуш берейин. Токмоктон Адамкүл. Бар болуңуз Адамкүл апа, байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Бермет Кубанычбек кызына добушуңузду каттап койдум. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Мен Стектен, Алмагүл Бурлежең. Бурлежең, кандайсыз? Майрамыңыз менен. Рахмат. Жазгы маанилер жакшыбы? Жакшы. Супсул болуп жүрөсүзбү? Супсул болуп отурам, неберелер менен ызылдап үйдө. Неберелер менен ош бетер көрктүү болот да, туурабы? Ой, тим эле сундук. Ошондой эле болсун. Балдар жакшы деп атат, кыз дагы, жигит дагы. Мен буларга, конечно, тең келечек каалайм. Ушинтип эле эл алдына чыгып, таланттарын ташкындатып, келечекте чоң жеңиштерди багындыргыла, алтын балдарым. Добушумду балама берем. Бар болуңуз. Чоң рахмат, неберелерди өп коюңуз, сүйүп коюңуз. Жакшы караңыз, Макулуңуз. Рахмат айтабыз, добушуңузду каттап койдук. Келип туруңуз, ыраазычылык билдиремиз сизге. Кийинки мейманым бар. Бул мүнөттөрдө байланышка чыккан. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эң сонун сөзүңүз кандайсыз? Мен добушум Кубанычбек Берметке. Жакшы болот, атыңыз ким эле? Назгүл. Кайдан чалдыңыз? Мен Нарындан чалдым. Рахмат. Нарын жерге добушуңузду Бермет Кубанычбек кызына узатып койдум. Келиңиз анда. Жетиген, кандай кылалы? Сен болсо көлдүн кайыгы, мен болсо сүзгөн балыгы дейт. Анан экөө жолукса жакшы эле болмок дегендей пикир айтып атат анда сиз. Ошондой эле. Жакшы кетти. Кечээ эле сиздердин эфириңиздерде жакшы келип конок болуп кеткен Түмөнбай Колдошов агабыздын Узун жолдор деген чыгармасын аткарып берейин. Баракелде.
маектин кесимдеми мемиреген тынчтык ай кечиндеги мелмил кылган мезгилдин кадыр түнүн миздамдуу эриндер эсиңдеби эсиңдеби мелмил кылган мезгилдин кадыр түнүн миздамдуу эриндер эсиңдеби миздамдуу эриндер Сабарлаштар санынан өзгөрүлүп сана тартып сааттардын өткөнүнө сен өзүңдү бактылуу сезген күндө сүрөт тартып алыпмын gözlөрүнө sen özüңdү бактылуу сезген күндө сүрөт тартып алыпмын gözлөрүнө сүрөт тартып алыпмын gözлөрүнө уйпаланган уйкусуз түндө калган убадасыз бир маек эсиңдеби убадасыз бир маек эсиңдеби убадасыз бир маек эсиңдеби Hey, баракелде, азаматсыз кол чабалар сизге. Жанарбек уулу жетигендин аткаруусунда дал ушундай жакшы чыгарма Түмөнбек Колдошов агайыбыздын керемет ону Селкинчек долбоорунун алкагында жаңырды. Таланттарды колдоп коштойм десеңиз, албетте кадарга кошулуңуз. Эгерде байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, кайгырбаңыз. Болгону Санжара радиосунун Instagram баракчасына катталыңыз дагы келген эки таланттын сүрөтүнүн азына өзүңүздүн добушуңузду узата берсеңиздер болот. Добуштар кийинки турга чейин кабыл алына берет. Болгону сиз биздин каналга катталуу болушуңуз шарт. Эгерде жөн гана добуш берип койсоңуз, ал добуш эсепке кирбейт. Ал үчүн Санжара радиосу деген баракчага сөзсүз катталышыңыздар керек. Программабызды улантабыз. Кезек эми угармандарда кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен добушум Берметке. Атыңыз ким эле? Айпери. Айпери, кайдан чалдыңыз? Чүйдөн эле. Рахмат. Аты жөнүңүз ким? Көрүп атасызбы? Угуп жатасызбы? Толук маалымат айтып турсаңыздар абдан сонун болмок. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Алмагүл. Кандайсыз? Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Эки жаш талантка ийгилик балдарым. Кызым да жакшы ырдайт экен, бала да жакшы ырдайт экен. Өзүңөрдүн ишиңерге да ийгилик. Бурул апа Бишкектен. Мен добушум балама берип коеюн. Бурул апа, бар болуңуз, жетиген. Рахмат, көрүп отурам. Рахмат, жетиген деген таланттуу биздин ардактуу коногубузга добушуңузду каттап койдум. Ар дайым көрүңүз, ийгилик болсун сизде. Мейман бар. Саламатсызбы? Түз эфирде, сиз атыңыз ким? Саламатсызбы? Алло. Алмашка кандайсың? Жакшыбыз, эжеке кандайсыз? Менин добушум жигитке Жамил апаң. Жамил апа, эмне унчукпай аттыңыз? Ошо кичине кечип калдым. Айганыш дегенди кырдаганчы мен. Айганыш дегенде берем бар да. Эң сонун. Ошону айтайын деп ойлонуп атып унчукпай калдыңыз окшойт, Билдим ошону. Кызга да ийгилик каалаймын.
Бар болыңыз. Чоң рахмат Жамиля апа байланышкан үчүн. Сизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Демек, сиз программабызды башынан бери көрүп отурган экенсиз. Келиңиз анда Бермет Сулуу, кандай кылабыз? Аябай бир философиялык чыгарма болду окшойт, ойлондурган бизди. Жанарбек Улуу Жетигендин аткаруусундагы бул чыгарма. Кандай деп түшүндүңүз дагы, кандай чыгарманы жооп кылайын дедиңиз? Ойлончу деген чыгарма. Ай, бара келди. Seni sağınbay Mesirgit etmende жүргөн элесиң Белтиреген ысык көлдүн дагындай Месиргиткен менде жүргөн элесиң Белтиреген ысык көлдүн дагындай Акчыны да карагат көп караба жүрөгүндү жаралап көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр киши жалдап сүйө албаймын паралап көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр киши жалдап сүйө албаймын паралап Kapız yerden kabılsam Geçirip koy men süden жаңылсам Жалғыз саға жарашқан сөп көрінөт Қайсыл күні қандай жолық салынсам Жалғыз саға жарашқан сөп көрінөт Қайсыл күні қандай жолық салынсам Жарықтайт қабағым Қантип сенин қиыңды табаман Мен өзімді көкірек көрсем да Ерчип жүргөн көлөкөңдөй санадым Мен өзімді көкірек көрсем да Ерчип жүргөн көлөкөңдөй санадым Эй, бара келди, кол чабуулар сизге. Бермет Кубанычбек кызы жакшы чыгарма ойлончу деп аталды. Жигиттин көзү ойлонуп атат. Мен жолук салсам кандай болот ошондо деп. Элестетип көрбөй, ошентип атасызбы? Тамашалап атам Бермет, баары эле жакшы. Кандай галстук жолук салынсаң да кайтор ырдын өзүнүн негизги текстинде жолук да ошон үчүн бузбай ырдагандын өзү дагы жакшы. Ар ким ар кандай ырдап жүрбөйбү? Тамашалап атам, тарынып калды окшойт Бермет. Бар жакшы, мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Мен жакшымын. Бүгүнкү конокко келген жигитке беремин. Бүгүнкү конокко келген жигитке берип аткан эжекем аты ким болду экен? Наргиза. Наргиза, кайдан байланыштыңыз? Оштон байланыштым. Андан кийин Азаматтын ошо жигитке ден соолук каалаймын. Ар дайым бактылуу жигиттерден болсун деймин. Анан ошол жерде баардык кыргыздардын айымдарына, Кыргызстандын бүтү дүйнөдө эң сулуу айымдарга, апаларга, энелерге жакшы бир өзү ырдап койсо экен. Азыр апам Токтокан апам угуп отурат Банжыра радиосунда. Токтокан апам канча жашта? 67 жашта. Куттуктайбыз, ден соолукта болсун, оорубасын, ар дайым жалаң жакшы күндөрдө, Санжыра радиосун уксун. Рахмат силерге. Жакшы добуштардан берип, жакшы ийгиликтерге жетсин, ошо биздин Азамат балабыз. Ой, айтканыңыз келсин. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Жалпы апалардын майрамы менен игили жаз дегенде эле жаздын көркү бул аялдарда, айымдарда деп айтабыз го. Ошол себептүү жалпы айымдарды куттуктагысы келген эжекебизге рахмат айталы. Апа жөнүндө ырдап койсоңор деп суранып атат. Алдыда аракет кылабыз. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? О, кандайсыз? Бар менен келе жаткан баарыңарды
Mana bu kızlar da oğlanlarımız жақсы жасап ekan. Eng talantlı taşkın görüyorsun. Kızlardan bayram demiş, kızınıza verip koymuş gerek olmasın. Айтқаныңыз келсін. Нокен районы Шайдан районынан шығады. Нокенде. Атыңыз? Мансұр. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Нокендеги жалпы көрөрмандарға ийгилик болсун. Добушуңузду Бермет Кубанычбек кызына узатып койдум. Ийгилик каалаймын. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутман кечиңиз менен? Рахмат. Добушубузду Берметке беребиз. Сиздин атыңыз ким эле? Мен Берметтин жеңеси болом, Асемамын. Нарындан чалып жатканбыз. Азыр Берметтин апасынын туулган күнү болуп, ошол жерде отурганбыз. Сиздерди көрүп атабыз түз эфирде. Туулган күнгө белек болгон экен да Берметтен бүгүн, Буйруса. Рахмат, бар болуңуз. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, добушуңузду каттап койдум. Бермет апаңыздын аты ким ошондо? Гүлжан. Гүлжан эжеңиз канча жашка чыгып атат бүгүн? 48 жашка чыгып атат. Гүлжан эже угуп жаткан болсоңуз, сизге бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен чын дилден куттуктайбыз. Санжыра радиосунун жалпы жамаатынан жана ошол жерде отурган жетиген сиздин таланттуу кызыңыз Берметтин атынан бар болуңуз. Аябай бүгүн сиз үчүн жакшы күн болгон экен, өзгөчө туулган күн экен сиздин баягы туулган күндүк тарыхта. Себеби кызыңыз алгачкы ирет экранга чыгып, талантын тартуулап, жалпы кыргыз элинин батасын алып атат. Демек бул дагы өзгөчө күндөрдүн бири. Ар дайым кызыңыздын, уулуңуздун жалаң жакшылыктарына, ушундай бир сүйүнүчтүү кабарларына күбө болуп жүрө бериңиз. Эң башкы сизге ден соолук, анан өмүр каалайбыз. Туулган күнүңүз менен чын дилден куттуктайбыз. Бар болуңуз, өмүр жашыңыз узак болсун, кабагыңыз ачык, кайгынын туманы алыс болсун деп тилектерибизди узаткыбыз келет. Ушундай сонун кызды тыпыйган, таланттуу кызды тарбиялап бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Келиңиз анда, кыргыз кезеги жигитке келген апаларды жалпы куттуктайбыз. Анын ичинде Бермет өзүңүздүн апаңызды айтып койсоңуз болот. Анан Берметтин апасынын туулган күнү экен айтып, анан ырдап коңуз, Ооба, ошентем эки ошентейин деп аткам да уш койбойсузбу? Жалпы ошол кыргыз айымдарынын, эжекелердин, апаларыбыздын, карындаштарыбыздын майрамы менен куттуктайм. Төмөндө добуш берип, апам жанымда отурат деген эженин апасын дагы чын жүрөктөн куттуктайм. Анан Берметтин дагы апасын чын жүрөктөн куттуктап, ушул чыгарманы жалпы апалардын урматына аткарып берет деп чечтим. Мирлан Алкулов агабыздын Энекем деген чыгармасын аткарып берейин. Кадырым билемененин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүтүң ак таш кыйынго, ушылыр сизге белегим, ушылыр сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечмеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак чолук, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Өмүрдүн гүлү солбосун, өкүнүч күндөр болбосун. Өзгөлөр капа болсо да, апакем капа болбосун. Апамды Кудай колдосун. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак чолук, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым.
Сағыныш көлін кечемин, сіз үшін барын жеңемин. Нүрөктөн сусын таба алсам, абаке сизге беремин, энеке сизге беремин. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз сусын кайгыным. Ал барам сизге ак жолуп, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энекем менин байлыгым. Баракелде, кол жабылар сизге. Азаматсыз мыкты чыгарма болду. Жетиген мырзанын аткаруусунда жалпы апаларга арналган ырдесте эне деген, апа деген сөз кандай гана улуу, кандай гана ыйык. Да ушундай таланттарды дагы энелер жарык дүйнөгө алып келген. Алардын дарегине кандай гана сөздөрдү, кандай гана чыгармаларды, кандай гана белектерди арнабайлы аздык кылса керек. Эне деген бул албетте бардык дүйнөдөгү адамзаты энеге караган түзөнөт. Күзгү сымал, андан таалым, тарбия алышат. Эне кандай болсо, эненин кызы ошондой болот деген сөз да бекеринен эмес да. Андыктан дүйнөнүн түркү болгон, дүйнөнүн бир тең салмакта кармап турган алтын апалар, энелер, жалпы аял заты бар болуңуздар. Сиздерге арналган бул музыкалык чыгарма Жанарбек уулу Жетигендин аткаруусунда болду. Жалпы айымдар белек катары, баягы жакшы маанай катары бул ырдестени кабыл алыңыздар. Эң сонун жакшы чыгарма болду. Редактормандар 17 саат 14 минутаны көрсөтүп турган учур экен. Азыр Санжыра радиосу жана НТС каналында кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң угармандарды кабыл алып, добуштарды угабыз жана программабызды улантабыз. 19 айлам коноктору Бермет Кубанычбек кызы жана Жанарбек уулу Жетигенди колдойм десеңиз, Instagram баракчабызга катталып, добуш бере берсеңиздер болот. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 17 саат 23 минуттарда тормандар көрүп жатканыңыз Санжыра радиосунун селкинчек долбоору. Биз программабызды улантабыз. Катарыбызга жаңы кошулгандар болсо, элдик таланттардын тандоо турунун 19 айлампасы уланып жаткан эсиңизге салайын. Бүгүн мыкты таланттар Жанарбек уулу Жетиген жана Бермет Кубанычбек кызы конокто. Манайлар жакшыбы, чарчаган жоксузбу, жакшы отурабызбы? Манайлар эң сонун. Жакшы. Көнүп калдыңыз, сүрдөлөр басылды. Жакшы элеби бары? Кичине бар. Кичине бар, Кийинки айлампада да Кудай берсе жакшы болуп каласыз. Эгер өтүп кала турган болсоңуз, тартынбаңыз, баары жакшы болот. Эми биз линияны бошотуп угармандардын добуштарын каттайлы. Жалпы апаларыбызга арнап ырдап берген болчу биздин Жетиген мырза. Добуш кабыл элек болчубуз. Добуштан кийин андан программабызды улантып, Берметтен жакшы ырын угабыз. 57 77 98 0312 бизде болсо кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл кандай? Жакшыбыз, Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Бар жакшы. Мен Бишкектен баягы эле Жидегүл эжең. О, Жидегүл эжем, ден соолугуңуз жакшыбы? Жаз майрамдарыңыз менен жадырап жайнап жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңдү дагы, кызымды дагы майрам менен куттуктайм келе жаткан. Рахмат. Анан ушу добушумду мен уулума берейин деп атам, аябай жакшы ырдайт экен, кызым да жакшы ырдайт экен. Бирок эми сенден суранайын деп оозум батпай атат, экөөнү эле берип койчу. Макул, берип коеюн. Биринчи жолу суранып атсаңыз кант жок дейм. Рахмат, чоң рахмат. Бар болуңуз, рахмат, ыраазычылык билдирем. Эки талант тең абдан жакшы көрүнүп атат, ошол себептен суранып атса апабыз кант жок дейбиз, Сөзсүз добушуңузду каттап койдум. Саламатсызбы? Эки талантка бирден упай. Алло, саламатсыздарбы Алмагүл? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кутман кечиңиз менен. Кандай, жакшы турасыңарбы? Баары жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Эмнеге алдыда келе жаткан аялдардын 8 март жаз майрамыңар менен куттуктайм. Ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Рахмат. Бүгүн жакшынакай эки жаш талант келиптир. Эки жаш таланттын иштери ийгилик болсун. Жакшынакай кыздын ишенимди уул кыздарынан болушуна тилектешпейбиз. Алмагүл, өзүңүн ишиңе да ийгилик, ден соолукта бол. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Рахмат. Мен Бишкектен чалып атам. Көрүп отурабыз. Добушубузду болсо Бермет деген сулуу кызга. Рахмат.
кичинекей бир кызым бар, 19 чыкты, кичүү кызым. Ошонун бүгүн туулган күнү, аты Жаңыл мырза, айтып бир ырдап берип коюңуздар. Рахмат силерге. Атыңыз ким эле? Улан меники. Улан мырза, Бишкектен чалдыңыз, Ооба, Бишкектен. Көрүп атабыз. Чоң рахмат, ар дайым көрүп туруңуз, ыраазычылык билдиребиз. Жаңыл мырзанын өзүк майрамы менен жамаатыбыздын атынан куттуктайбыз. Эмне тилек максаттардын бардыгы койбосун, бардыгы орундалсын. Сөзсүз ата энеңиз кашыңызда, жакындарыңыз жаныңызда, ар бир күнүңүздү майрамдай кылып өткөрүңүз. Жаңыл мырза, сизге бекем ден соолук каалайбыз. Байланышка чыгып жаткан ата энеңиздин атынан жана жалпы туугандардын атынан, Санжар радиосунун атынан сизди чын дилден куттуктайбыз. Кийинки мейманды кабыл алайын. Шарт боюнча ар бир лампада 3төн угарман добуш бериш керек. Саламатсызбы? Оу. Мен добушум Бекметке эже салам. Атыңыз? Атым Жазгүл. Рахмат. Бар болуңуз, Жазгүл, добушуңузду каттап койдум. Азырынча да ушундай добуштар. Эми ырдоо кезеги Бермет сулууда. Кандай кылалы Бермет? Мен апамдын туулган күнү менен куттуктап, апама деген жакшы шарман кабар коём. Чагымды тил албай айтканыңды, азабымды алайдардып, акбасты чачтарыңды, кеттим мен билим самап, күттүң го жолуңга кең жайып тасмалыңды, кеттим мен билим самап, күттүң го жолуң карап, кең жайып тасмалыңды. Үйүттү эч билбеген, күн калайм кеч кирбеген, арка бел атабыздын жоктугун сездирбеген, ажалдан күч келсе да, аламды бүт берсе да, алмашпайм эч ким менен. Ажалдан күч келсе да, аламды бүт берсе да, алмашпайм эч ким менен. Байтирек караныңыз, бакыт кут жамалыңыз, Кудайдан өмүр тилеп, кыйшайсын таядыңыз, жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, бейиш жайда аманыңыз, жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, бейиш жайда Кол чабуулар сизге, азаматсыз. Апакеңиздин туулган күнү менен куттуктап жана жалпы апаларга арнап Бермет Кубанычбек кызы Алып Кочустун жакшы керемет чыгармасын апаларга арналган ырды эстесин ырдап өттү. Программабыз улантабыз. 17 саат 29 мүнөттө карамагыбызда 25 мүнөт убакыт калган, эсиңизге салайын. Бул мүнөттөрдү текке кетирбей, таланттарды колдоп калыңыздар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Эң сонун өзүңүз кандайсыз, атыңыз ким? Мен атым Назгүл. Мен добуш берип коеюн дегем. Азыр учурда сиздерди көрүп жатам. Менин добушум Кубанычбек кызы Берметке. Бар болуңуз. Рахмат. Элтуруңуз ыраазычылык билдирели. 57-77-98 ар бир лампада 3төн угарман добуш бериш керек. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, кош келдиңиз. Сиз түз эфирдесиз. Угуп атам. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен чоңузга добуш берип коеюн дедим, канттан. Канттан Тина эжекебиз добушун Бермет сулууга узатат. Рахмат. Сыналгы мындаз айтыңыз дагы.
бизди телефон туткасынан эле тыңдасаңыз жакшы байланыш болот. Айрым угармандардын үнү угулбай калып жатат. Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Эжеке келдиңиз. Табушуңузду? Ай. Кайра бирдиңизди токтоп кайра байланышыңыз. Биз сизди күтөбүз, эмнегедир байланышыбыз жакшы болбой калды. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Хош келдиңиз. Мен Сатпалдан чалып атат элем, атым Талай. Карындашыма берип коеюн добуш. Бар болуңуз. Карындашыңызга каттап койдум, чаткал жергесине салып сатабыз. Азырынча дал ушундай добуштар бизи Санжара радиосунун YouTube каналынан көрсөңүз болот. Эгерде сиз жашаган аймакта же шаарда же айылда үйдө НТС телеканал тартпай жаткан болсо, телефонуңузду, кол телефонуңузду алып, интернетке кирип, YouTube каналынан Санжара радиосу деп издесеңиз, ал жактан түз эфирде көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Балким чала албай жатсаңыз дагы ошол YouTube каналыбызга дагы кат аркылуу билдирүүлөрдү жаза берсеңиздер болот. Келиңиздер да жетиген ырдоо кезде кайрадан сизди кандай ырды даярдап койдуңуз? Кайсыл ырды ырдайсыз? Калмурат Рыскулов атабыздын Көктөм эле деген чыгарды. Баракелде. Жетпей келем алиги сеникиндей көз караштым аттың ай мен эчкимден ай сезбей келем жүрсөк айтамагым сен ошол көз
жашты кайталадың, мейримиң төгүп турсаң көз нуруңан. Мен неге байкабадым, мен неге байкабадым, Эй, баракелди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Көктөм эле деп аталган керемет чыгарма биздин таланттуу Жанарбек уулу Жетиген мырзанын кароосунда жаңырды. Калмурат агайыбыздын мыкты чыгармасы, баарыбыз жакшы көрүп ордап жүргөн мыкты чыгарма. Эми биз болсо угармандарды каттайлы, аз гана убакыт калды. Чамдаңыз элик таланттардын 19 ай лампасында жакшылап активдүүлүгүңүздү көрсөтүп, таланттарды алдыга сүрөңүз. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Рахмат, бирге болсун. Угатам сизди. Мен добушум Берметке берейин деп аткам. Наркеткен чалып атам. Атыңыз? Атым Нурбек. Жаш таланттар ташкындай берсин. Ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушинтип эле элдин алдында өтөп жүрө берсин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз, добушуңузду каттап койдум. 57 77 98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңбы? Жакшыбыз, сөзүңүз кандай, жеке келиңиз? Аку кандайсың, мен? Жамиле. Жакшыбыз. Жамиле жеке кандайсыз, кутман кечиңиз менен? Келе жаткан майрамыңар менен? Чын дилен куттуктайбыз сизди дагы. Майрамыңыз куттуу болсун. Манайлар жакшыбы майрамдык? Рахмат. Аябай сонун. Жакшы таланттар келиптир. Мен добушумду Берметке берип коеюн. Добушуңузду Берметке бересиз. Бар болуңуз, сизге да ден соолук каалайбыз. Сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы күндөрүңүз көп болсун, жаз майрамыңыз кут болсун. Добушуңузду Бермет сулууга узатып койдум. 57 77 98 кийинки мейманыбыздын каалоо тилегин жана добушун уксак. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Мен ушу добушумду ошо балга берем дедим эле. Жакшы кайтып, өмүрүң болсун, жакшы. Атыңыз ким эле? Мен атым да. Эмне сиздин атыңыз? Мен Шаганбек Алмазбек Карабурадан келем. Ай, баракелде. Бар болуңуз, чоң рахмат. Карабуура жергесине дагы ийгиликтер болсун. Ар дайым Санжар радиосун көрүп жана угуп туруңуздар. Келиңиз, анда Бермет кайрадан кезек сизде. Анда көктөм болчу деп сонун чыгарманы аткарды. Сиз кандай кыласыз? Агатайым деген чыгарма. Бали. Баракелде, кол чабуулар сизге, азаматсыз.
Агатайым дейт, Бермет Кубанычбек кызы жакшы чыгармасы менен программабызды улап берди. Эми кезек добуштарда. 57-77-98 элдик таланттар тандоо турубуздун 19-айлампасы уланат. Жылнамада бүгүн 2 март да ушул күнү катарга кошулган бизде байланышта мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Отман кандай жакшы турасыңарбы? Бар жакшы. Силерге ийгилик. Рахмат чоң. Бул эки чыгармачылык боюнча абдан жакшы. Рахмат буларга. Буларга ийгилик, ден соолук, узун өмүр. Ушу мен балама берип коеюнчу деп чечтим эле. Сузактан чалып атам. Бар болуңуз жеке. Чоң рахмат. Атыңыз ким эле апа? Рабихан апа. Сузак жергесиндеги көрөрмандарга ийгилик каалайбыз. Добушуңузду жетигенге узатып койдум. Келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Ар бир айлампада 3 угарман жана 1 угарман бир эле жолу бир тарапка добуш бериши керек. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келиңиз, кандайсыз? Жакшы, Алмакүл. Келе жаткан майрамыңыз менен ак калпакчандардын күнү, Кудай буйрса. Ооба, буйрса. Оокат кылабыз үйдө. Азаматсыз. Майрамды. Келиңиз. Мен жаңы эле эфирге кошулуп мындай угуп атам да, анан кыз дагы жакшыртайт экен, жигит да жакшыртайт экен. Кечээ күндө мырзага бердим эле, келе жаткан майрамыбыз болсун деп мен да бүгүн мырзага берип коюнчу, жетиген деген мырзага. Бишкек шаарынан түзүп. Бар болуңуз. Рахмат айтабыз, сизди да майрамыңыз менен куттуктайбыз. Каттап койдук добушуңузду жетигенге. Келип туруңуз. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсың Алмашка. Жакшыбы сөзүңүз Абдан сонун жаш таланттарды алып келипсиң. Угуп отуруп рахаттанып атабыз. Мен жумгалдан миң куштам, шайды жең чыгып жатам. Добушумду уулума берип коюнчу, жакшырдайт экен өтө. Кыз да жакшы. Чоң рахмат, бар болуңуз, добушуңузду каттап койдук. Келиңиз анда, жетиген кайрадан ырдоо кезеги сизге келди. Кандай чыгарма менен улантайын деп атасыз? Агатайым деген ырга Асанкалы Керимбаев атабыздын Сулууга деген чыгармасы менен жооп берейин анда. Баракелде. Koş deysin деп тарынба, мени сүйбө, мен истебең, ай сагынба. Жаш кездердең ай, ынак сүйүң ай көп экен. 30 жаштын уламар тей чагында. Кош сүйгөнүм коштошордо жаным бар, сен жакшы элең, мен сүйенек ай чагында. Ак сүйүүдөн ай, көңүл камың ай көп экен. 30 жаштын уламар тей чагында. Sen bir bakça mümülürün ay gelişken, men joloçun poz tigem ay jemişten. Süydegen ay
ай деңизден. Эй, баракелди азаматсыз кол чабуулар сизге. Сонун керемет аткаруу, Жанарбек уулу жетиген аткаруусунда Асанкалай атайыбыздын керемет Рысулууга деп аталды. Эми биз бул күндүн эсебинен байланышка чыккан соңку угармандардын пикирлерин угалы, добуштарын угалы, анан таланттарга узаталы дегендей жыйынтык чыгарына аз гана убакыттар калды. Ошол себептен чамданыңыз 57 77 98 0302 бул шаарыбыздын коду. Линиябыз бош. Жетигенди колдойсузбу же Берметти колдоп жатасызбы? Эмне себептен колдоп атасыз? Кененирээк маалымат айтып, кайдан байланыштыңыз? Толугураак узатып туруңуздар. Азыр линияны бошоттум дагы угармандарыбызды кабыл алабыз. Эгерде бүгүн байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, анда Санжира радиосунун Instagram баракчасынан биздики келген таланттардын сүрөтүнүн астына добуштарды узата берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыңар? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Келеткан 8-мартка мен. Чоң рахмат, сизди куттуктайбыз. Эртеңки 2 күндөн кийин боло турчу ак калпакчан күнү менен сизде. Экирчи жакшы доодат. Мен болсом карындашыма берип коеюн. Сиз болсо атыңыз ким эле? Атым Өмүрбек, Бишкектен чалып атам. Бар болуңуз. Учурда үйдөсүз, же жумуш үстүндөсүзбү? Жок, учурда үйдөмүн, телевизор көрүп атам силерди. Ой, азаматсыз. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Ыраазычылык айтам, добушуңузду каттап койдум. Дагы 2 угарманда мүмкүнчүлүк бар. Себеби соңку угармандар бул күн эсебинен бактылуу угармандар десем болот. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Оу. Мен жары байынан чыгып жатам. Мен Берметке болсун деген жатам. Берметке добушуңузду узатып коесуз. Рахмат. Байлаш жакшы болбой, жакшы сөздөрүңүз толук түрдө угулбай калды, бирок ошентсе да укканга аракет жасадык. Эң соңку, эң бактылуу угарманымдын добушун каттап, андан соң жыйынтык чыгарып 2 талантка эркин микрофон узатат экенбиз. Себеби соңку мүнөттөргө келип жеттик. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Эң сонун угатабыз сизди. Бишкектен чалып атам, тайкеси болуп атам, Берметтин. Берметке берем добушумду. Тайкеси болгон үчүн эле берип атасызбы? Бекен. Жакшырдайт. Ана тайкеси болгондо сүйүнүп ошо кубанычта болуп чалып аткам. Радиодон угуп алып. Рахмат, бар болуңуз. Тайкелер аман болсун, Экөө тең жакшырдайт экен, тиги бала деле жакшырдайт экен. Ийгилик. Сизге да ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду Бермет Кубанычбек кызына каттап койдук. Ардактуу угармандар, мына ошентип Селкинчек долбоору дагы билинбей өзүнүн соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Угармандардын берген добушу, угармандардын берген колдоосу 1 саат 45 мүнөт аралыгында бирдигиңизди аянбай, өзүңүздүн убактыңызды аянбай байланышка чыккан жалпы сүйүктүү көрөрмандарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Ар дайым Санжара радиосунда Селкинчек долбоорунда таланттарга дем күч берип жүрө бериңиздер дегим келет. Ал эми бүгүнкү студиябызга келген Жанарбек уулу жетиген жана Бермет Кубанычбек кызы, сиздерге жамаатыбыздын атынан ден соолук иштериңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Кудай буйрса ден соолугуңуздар бекем болуп, өмүрүңүздөр узак болсо сиздердин ийгиликтер алдыда деп билебиз. Анткени жашсыңар, ошол учурда билим алып атасың. Келечекте маданиятыбызга мыкты кызмат кылган Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмгек сиңирген артисти деген наамдарга жетишиңиздерге тилектешпиз. Сиздер отурган жерде сиздердин устаттарыңыздар, мыкты таланттар келип ырдап талантын көрсөтүп келишкен. Ал артка силерге жуксун, ийгилик болсун. Жакшылыктан үмүт үзбөй, жыйынтык кандай болгонун кийинки жыйынтыкка өтөсүздөрбү, өтпөй каласыздарбы, жалаң жакшы үмүттөр менен күтүңүздөр. Эркин микрофон сатайын, андан жыйынтыкты айтайын, келиңиздер. Жактыбы сизге Бермет эфир? Мындан кийин келип турасызбы? Сон болду эфир. Биринчи эфир. Андан соң экен чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анан жалпы угарман көрөрмандарга дагы баарына чоң рахмат. Угармандарга чоң рахмат баарына. Азаматсыз. Рахмат, сизге да рахмат. Келиңиз анда. Жетиген кезек сизде. Жалпы бизге ушу добуш берип, бизге жакшы калуу тилектерин айткан угармандарга терең ыраазычылыгымды айтам. Экинчиден сиздердин жамаатыңыздарга, жалпы жамаатыңыздарга ыраазыбыз. Ушундай бизге окшогон эл арасында жүргөн таланттарды элдин көзүнө көргөзүп, үнүбүздү угузганга шарт түзүп берип жатасыздар. Андан кийин жакында келе жаткан 8 март
жалпы апаларыбыздын, эжелерибиздин майрамы менен куттуктаймын. Эфир буюрса абдан жакшы болду. Берметке мындан аркы чыгармачылык ийгилик каалайм. Айтыңыз, чынын айтыңызчы, кийинки турларга келгиңиз келип атабы же балким жеңүүчү болгуңуз келип атат Жанарбек? Жетиген төйсүз. Менде негизи бул жерде катышуучулардын баарында ой эле ошол мындай биринчидеги максат ошол болот болуш керек деп ойлойм да. Менде негизи андай деле андай күч неме жок. Ошо элиме колдоп турса эле, анан элим үнүмдү элге угсам эле ошол чоң жетишкендик. Элим колдосо, ал нерсеге айтпасак деле барабыз. Ай баракелде, азаматсыз, туура айтасыз. Эң сонун. Ардактуу угармандар, бүгүн жыйынтык кандай болду деп тынымсыз бизге добуш берип аткандар, эртеден бери угуп аткандар абдан күтүп атса керек, тынсызданып. Жыйынтык боюнча Бермет Кубанычбек кызы жана Жанарбек уулу жетиген угармандардын колдоосу, угармандардын тандоосу, угармандардын каалоосу менен деп айтсам жаңылбаймын. Сиздердин берген добушуңуздардын негизинде эки талант достук жеңиши менен 19 упайга ээ болду. Кол чабуулар. Азаматсыздар, кол чабуулар. Сиздерге негизи бирден гана угарман бергенде бирөөң жеңилип калышыңар керек болчу. Бирок бизде эсиңиздерде болсо жана бир эжекебиз абдан сурандым эле, эки талантка тең бирден упай берип коюңуздарчы деп. Ошол себептен ушундай жыйынтык чыкты. Жакшы эле келат, биринен бири өтүп кетет, кайра калып калат. Мен дагы ушундай күтүп аттым да, ким жеңүүчү болуп, ким кандай жыйынтыкка ээ болот деп. Кеп жеңүүдө эмес, биздин жетиген айткандай, эң башкысы талантын тартуулап элге көрсөтүү. Мындан аркы ийгилик кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Мен ойлоп атам, быйылкы жылдын эсебинен качкан таланттар абдан күчтүү, чын эле. Кийинки турларга өтүп калышыңыздарга тилектешмин. Ийгилик каалайм бир гана, бар болуңуздар. Сиздерге чоң рахматымды айтам, убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Ардактуу угармандар, мына ошентип Селкинчек долбоорунун да ушул күнгү чыгарылышы билинбей өзүнүн соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжар радиосу болсун. Эгерде сиздердин араңыздарда да ушундай элдик таланттарга катышамын деп талантын тар чөйрөдө тартуулап жүргөн таланттар болсо, кайрылсаңыздар болот. Онлайн кастинг уланып жаткан учуру, ал үчүн 507-57-77-98 WhatsApp номерибизге ырдаган видеоңузду жөнөтүп, аты жөнүңүздү, телефонуңузду тактап жазып коюңуз. Биз сиздердин видеоңуздарды калыстар тобуна көрсөтүп, эгерде сиздин ырдаган үнүңүз бардыгы төп келген болсо, кайрадан байланышка чыгып, эфирге чакырганга даярбыз. Алыста болуп келе албай калгандар кастинг учурунда, же болсо кандайдыр бир себептер менен келбей калгандар абдан көп болсо керек. Андыктан мен сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге салам. Жана WhatsApp номерибизди кайталайм: 507-57-77-98 сандарына видеоңузду жөнөтүп коюңуз. Атым Алмагүл, көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжар радиосу болсун. Мен сиздер менен бул күндүн эсебинен коштошом. Эртең кайрадан Селкинчек долбоорунда элдик таланттардын 20-чы айлампасында амандашат экенмин. Жакшы туруңуздар. Алты бакан Селкинчек аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада Селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта